Билбейм. 30 жыл бийликте отуруп элге бир тыйын пайдасы тийбей эми чыга калган төмөнкү акылмандар президент Садыр Жапаровду иштетишеби? Күмөн. Булар бутка урулгон чырмоктун да жаман турбайбы? Биринчиси Текебаев айткан Түркменистан болбой этпей эле турабыз. Ал иш бөрк ал десе баш алган кошоматчылардын иши. Кантип эле бийликтин буйругу болсун жолго тизилип алмай, карайлай каралуу таппай турганда чырагыңарга май тамыптыр бүгүн. Экинчиси Мадумаров жогорку кеңешке элдин көйгөйүн чечкен эл өкүлү болом деп келе жатпады беле. Шайланып алган соң күрөшөм деби ким менен? Президент мененби? Шумдугун кургур. Үчүнчү Америкадагы тетиги саммит деген эженин Кыргызстанга эмне пайдасы тийди эле? Президентке кошуп элди кошо сөгөт да турат ар дайым. Саммиттин критикасына ким муктаж? Билип-билбей эле жулкулдап бирдемелерди айтып чыга берет ар дайым. Төртүнчү Сейит Атамбаев атасы бүтүндөй 6 миллион элдин атынан Кытайдан карыз алып жатканда кайда эле? Кыргызстандын казынасын какшта кырып жатканда айтпайт беле? Ата бийлик келет, кетет, жаман айтпай жакшы жок, ушул кыянаттыкка жооп берер күн да келет. Биз неберелериңиз кантебиз? Бизди да бир ойлоп койсоңуз деп. Апапак жеринен атасы камалып жаткан да жери жок. Колундагы канды кантип жууйт? Атасынын айынан канчалаган үй бүлө атасынан айрылганын эмнеге эстебейт? Бешинчиси Дастан продается деп рекламага киргизип элди ким толкутуп жатат? Бул эле эмес, бир нече ушул сыяктуу посттор реклама менен жүгүртүлүп жатат. Жалган маалымат менен элди биротоло сугаралы дешкен экен. Бийлик каякта карап отурат? Эмнеге ушул сыяктуу жалган маалыматтар пост болуп чыкканы аз келгенсип, реклама аркылуу ленталарда жүгүрүп элдин үрөйүн учуруп жатат. Тыянак, булар иштетпейт сыяктуу, булардын жандары тынбайт сыяктуу. Бактыгүл Иманбек кызы. Алимбеков жогорку сотто Атазовду жеңип алды. Бүгүн 22 декабрда жогорку сот жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Шайлообек Атазовдун жазган арызын карап, дагы бир талапкер Нурбек Алимбековдун пайдасына чечим чыгарды. Бул тууралуу Нурбек Алимбековдун шайлоо штабынын башчысы Нурлан Орозбаев Маралга билдирди. Анын айтымында Бишкек шаардык административдик сотунун чечимин жогорку сот күчүндө калтырды. Анын негизинде номер 8 Төлөйкөн округунан Нурбек Алимбеков депутат болуп келет. Буга чейин биздин атаандашыбыз Шайлообек Атазов бир нече дооматтарды коюп, БШКнын чечимин жокко чыгаруу үчүн Бишкек шаардык административдик сотуна кайрылган эле. Бирок сот анын дооматтарын четке кагып, биз тарапка чечкен. Андан кийин ал жогорку сотко кайрылган. Бүгүн жогорку соттун отуруму болуп, акыркы чечимди чыгарды. Ошондой эле ал бүгүнкү күндө Атазов тарабынан Алимбековго коюлган бардык дооматтар четке кагылганын кошумчалады. Шайлообек Атазов Алимбековду 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо добуштарды жана Ош шаардык прокуратурасынын кызматкерлерин сатып алууга айыптаган. Булак Марал ФМ Чекиткейжи. Адвокат Калмаматов кичи ажылыкка Келдибеков менен учмак. Манас аэропортунда кармалган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бакытбек Калмаматов Ахматбек Келдибеков менен бирге кичи ажылыкка учуп кетмек. Бул тууралуу Кактус медиа редакциясына Калмаматовдун өкүлү Айым Камчыбекова билдирди. Анын айтымында кече 21 декабрда расмий органдар Калмаматовдун өлкөдөн чыгуусуна чектөөлөр бар же жок экенин текшерип, бирок эч нерсе табышкан эмес. Саат 2:00 Манас аэропортунан чек арачылары адегенде чуркап кирип, Калмаматовду кармоо боюнча буйрук бар экенин айтып, андан соң ыкчам кызматкерлер келип УКМКга алып кетишкен, деди Камчыбекова. Ал белгилегендей, Калмаматов 10 сааттан ашык тергөөчүлөр тарабынан суракка алынган. Алар мыйзам боюнча 8 сааттан ашык эмес суракка алууга милдеттүү болгону менен тыныгуу жарыялашкан эмес. Менин билишимче 2 кылмыш иши козголгон, бирок так эмне экенин билбейм деп түшүндүрдү Камчыбекова. Ал ошондой эле Калмаматов, Ахматбек Келдибеков, Мыктыбек Арсланбек жана башкалар менен бирге чакан ажылык сапарга жөнөгөнүн айтты. Анда кайра кайтып келүүгө билети болгон. Булак Кактус Чекиткейжи. Кадыров Түркияны террорчуларды колдоп жатат деп айыптады. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров түрк бийлигин Орусияда кылмыш жасаган террорчуларды колдоп жатат деп айыптап, Орусиянын тышкы иштер министрлигин бул өлкөгө каршы дипломатиялык чараларды көрүүгө чакырды.
Мага Чечен Республикасынын парламентинин укук коргоо органдарынын жана диният өкүлдөрүнүн өкүлдөрү кайрылып, Түркия бийлигинин Орусияда кылмыш жасаган террористтерди жаап жашырган аракеттерине жооп берүү өтүнүчү менен кайрылышты. Өлкөнүн жана республиканын бүткүл жетекчилиги интернетте Түркия өздөрүнүн цыналык, тайманбас жана чагымчыл антиорусиялык сөздөрүндө алар корголбогон аялдарга карата адепсиздикти четке какпайт деп жазды Кадыров өзүнүн телеграм каналында. Ал ошондой эле Түркиянын президенти Реджеп Эрдоганга кайрылып, силер террорчуларды ачык колдогон мамлекет статусун алгыла, Орусия Федерациясы менен ачык, айкын жана чынчыл мамиледе болууну жактайсыңар, анын артында ишенимиңерди өзгөртпөсөңөр деп чечим кабыл алуу талабы менен кайрылды. Кадыров белгилегендей, издөөдө жүргөн бандиттер Түркияда баш паниктап, алар ачык эле парктарда террористтердин ысымын ыйгаруу үчүн чогулуштарды жана иш-чараларды уюштуруп жатышканда, республика жооп кайтаруу укугун өзүнө калтырат. Бул Акын Назар News Чекиторг. Өмүрбек Текебаев: саясий талаадан кетүү оюмда жок. Атамекен партиясы жана Эгемен коалициясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламенттик шайлоо адилетсиз өтүп, бурмалоо жолу менен бийликчил партиялар келгендигин айтып келүүдө. Жогорку кеңештин жаңы 7-чи чакырылышына командасы менен келбей калгандан кийин пландары кандай экенин айтып, ЖКнын жаңы курамынын дарамети менен президенттин иши кандай жүрөрүн Булак KG сайтына айтып берди. ЖКнын жаңы 7-чи чакырылышы боюнча пикириңиз кандай? 90 депутаттын 80-и бийликчил депутаттар, алар бийликтин айтканын аткарат. Ошондуктан бул парламент өз алдынча боло алат деп ойлобойм. Бүгүнкү бийлик ачыктан ачык жеке адамдын бийлигин күчөтүүнү мамлекеттик саясат катары алып бара жатат. Демек, бул иштер парламентке мүмкүнчүлүк бербейт. Жарандык коомдун башка институттарынын ролу абдан чоң, алардын ичинде саясий партиялардын дагы. Ошон үчүн биз алдыбызга турган чоң иштерди аткарышыбыз керек деп жатабыз. Парламенттин элдеги аброю алар тутунган позициядан, жасаган ишинен көз каранды болот. Ошондой эле эң негизгиси алар коомдогу лидер боло алабы деген суроо жаралат. Парламентте эмес партиялар, парламентте эмес лидерлер аларга караганда көрөгөч, принципиалдуу жана компетенттүү болуп жатса, келерки парламенттин аброю болбойт. Парламентте эмес лидерлер коомдук пикирдин күн тартибин аныктап, керек болсо мамлекеттин күн тартибин аныктаса, мындай парламенттин пайдасы болбойт. Ошондой эле жарандык лидерлерге каршы бул парламент атаандаштыкты түзө алабы? Бул жагдай алардын камчалык президенттин көз каранды болгонуна байланыштуу маселе. Жогорку кеңешке келген кишилердин жеке сапаттарын сындагандан алысмын, бирок алардын көз каранды вассалдык позициясы өз мүмкүнчүлүктөрүн ачууга жол бербейт. Садыр Жапаровдун бийлигинин күчтөнүүсү эмнеге алып келет? Бийликтин күчтөнүүсү застойго алып келет. Мындай көрүнүш биздин тарыхыбызда болгон. Президенттен башка эч ким жоопкерчиликти өзүнө албайт жана жаңы демилгелерди жасабайт. Ошондой эле бийликтин туура эмес жүрүп жаткан саясатын парламенттегилер сынга ала албай калат. Мунун натыйжасында өзүн билемдик болуп, тажрыйбасы, билими жана компетенциясы жетишпесе, сөзсүз жаңылууга алып келет. Мындан аркы пландарыңыз кандай? Бүгүн информациялык, коммуникациялык жаңы технологиялар өнүккөн заманда коомдогу пикир реалдуу күч болуп отурат. Лидерликтин жаңы формалары пайда болду. Парламентаризм дегенде мен эл шайлаган, расмий парламент өкмөт түзүп, анын ишин көзөмөлдөйт деген эски көз караштан кененирээк карайм. Парламентаризм бул жер-жердеги лидерлик, коомдук пикирди аныктап, анын күчү менен айылдын, ишкана, шаар жана мамлекеттин деңгээлинде күн тартибин аныктап, чечимдерди кабыл алууга жетиш керек. Эгер ушул пландардан алып карасак, Атамекен партиясы парламентте болбосо дагы эбегейсиз чоң иш жасаганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Биздин партияда азыр каникул жарыяладык. Январдын ортосунан кийин өз планыбызды аныктап жарыялайбыз. Президенттик шайлоого барам деп аттыңыз эле. Бул оюңуздан кайткан жоксузбу? Жок, парламенттик шайлоодо өзүмдүн жана партиянын 5 жылдык планы жарыяланган. Биз ошол багытта иш алып барабыз. Аткаруу бийлигинин же элчилик иши боюнча кызмат сунуштаса барасызбы? Азыр жок нерсеге мен баа бербей кое турайын. Саясий талаадан качан кетесиз?
Ал нерсе көптөгөн факторлордон көз каранды. Ден соолук, коомдун сага болгон мамилеси, башка саясий күчтөр канчалык деңгээлде сени алмаштыра алат деген сымал маселелерге байланыштуу. Эгер сенин талааңда сенин көз карашыңды карманган сенден күчтүү лидерлер же саясий партиялар чыкса, өзүң эле келечектүү, перспективдүү күчтөргө кеңешчи болуп четке сүрүлүп каласың. Сенин идеологияңды колдогон адамдар чыкпаса, айла жоктон улам кетиш керек болот. Менин оппоненттерим ар түрдүү троллдор аркылуу Текебаев орунду бошот деп калышат. Аларга айтарым, менин ордум дээрлик бош. Садыр Жапаровго оппозиция болом десең жол ачык. Менин катарыма тур. Мен жасагандай жаса, менден жакшы жаса жана менден алдыга кет. Булак чекиткейжи.